Ош гарнизонунда жайгашкан бардык күч түзүмдөрүнүн арасында 2023 жылдын 1-кварталынын жыйынтыгын чыгаруу жана 2-кварталга тапшырмаларды коюу максатында Ош гарнизондук офицерлер үйүндө жыйын өткөрүлдү. Жыйын Ош гарнизонунун башчысы генерал-майор Руслан Мокамбетовдун жетекчилиги астында өткөрүлүп, мекеме башчылары жана аскер бөлүктүн командирлери катышышты. Ош гарнизонунун башчысы жылдын алгачкы 3 айында кетирилген кемчиликтер боюнча баса белгилеп, кээ бир кызматтардын жана түзүмдөрдүн жетекчилерине сөгүш жана эскертүүлөр берилди. Кайрадан барып текшериши керек. Ошол кемчиликтер жоюлду же жоюлду. Андан сырткары жазгы аскерге чакыруу өнөктүгү боюнча талаптар коюлуп, анда армияга келе турган жаш жоокерлердин моралдык психологиялык даярдыгын жана ыктыярдуу кызмат өтөөнү каалаган гана жигиттерди кабыл алуу зарылдыгын баса белгиледи. Эгерде психологдор жок болсо, ошондой программалар жок болсо, кайрылгыла марат абдуллович отурат. Кайрылгыла жардам берет. Ош гарнизондук аскер коменданты подполковник Жунус Койчубаев бардык күч түзүмдөрүнүн 1-квартал боюнча иштеринин жыйынтыгын жарыялап, өз ишин мыкты аткарган аскер кызматкерлерине сыйлоо баракчалары берилди. Күчүрмөн даярдыкта жетишкен ийгиликтери мыкты аскердик кызматтык үлгүлүү аскердик тартиби үчүн грамота менен сыйлансын.